Assalamu alaikum. Автокежи каналын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Мынакей бүгүн 23 сентябрь 2023 жыл. Кореяга келгеним 3 ай болду. Азыр жумуштар менен жүрөбүз. Азыр ушундай тааныштарыбыз машина алган экен. Бул жакта машина арзан экен. Мынакей ушул Asus'та турган Kia K5 үлгүсүндөгү унааны $2,500 алды таанышыбыз. 2012 жылкы. Пробег 300 000. Көрүнүшү аябай жакшы, абалы аябай жакшы экен. Кореяда арзан да. Бирок булар Кыргызстанга кирбейт. Кыргызстанга 2018ден өйдө кирет. Бул видеодо айтып кетерим, Кореяда машина арзан экен да. 2018ден ылдый машина арзан экен. Мынакей ички абалы. Ички абалы мына ушундай искусственный кожа экен. Искусственный кожа, бүт бар иштейт экен да, монитор, мынакей бүт бардыгы. Мынакей ички абалы өтө сонун. Кореяда машина арзан экен. Кореяда машина баягы проблема эмес да, маселе эмес. Кыргызстанда велосипед алгандай алып берет экен бул жакта машиналарды. Мынакей $2,000 мына ушундай чек жеген машина. Тежон деген шаарында жүрөбүз. Кыргызстан правасы менен 1 жыл айдаса болот экен. Бул жакта праваны албай туруп, 1 жыл айдаса болот экен, уруксат экен. 1 жылдан кийин бул жакта правага алмаштырыш керек да, корейский правага. Аябай сонун туугандар. Кореяда бүт бары ушундай техникалар арзан экен да, эң жакшы жагы. Анан зарплатасы да көп. Бир зарплата, биз зарплата алганда 3 миллион алабыз. Ошол зарплатага ушундай жакшы машина алса болот экен, туугандар. Бул маалымат катарында. Эми буюрса астыда Инчон авторунакка барып, машиналарды тартып көрсөтөбүз, туугандар. Заказ кылсаңыздар болот. Арзанын карап беребиз, туугандар. Абалы жакшы, арзанын карап беребиз, туугандар. Каналга лайк басыңыздар, катталыңыздар. Дагы да буюрса ушу канал менен болуңуздар. Кабарда сиздерге жакшы видеолорду чыгарып көрсөтүп турабыз, туугандар. Номерди калтырам, экранда чыгып турган номерге чалыңыздар. Машина боюнча арзан машиналарды биз Кореядан салып жөнөтөбүз. Бул жакта бүт барды машина менен иштейт, тааныштар. Маселе жок.